Өзбекстанда бул болгон окуя. Фазыл Кары деген улуу алымдардан өткөн Өзбекстанда. Бул Фазыл Кары атасын урматтаган, сыйлаган, өтө кадыр бартап урматтаган адам болгон. Өзүнүн бир Nexia сыяктуу бир машинеси болгон экен. Ошону минип алып, атамды ар дайым көчөлөрдө айландырат элем дейт. Атам ар дайым балам айландырып келгин, аяка барып келген, бияка барып, ар дайым даяр элем дейт кызматка. Кызматын кылып жүрүп, акыры бир күн машинам сатылып кетти. Турмуш шартынын келифестигинин айынан. Тиричилик машинамды сатып бердим дейт. Атам менен дагы бир жерге айландырып келген, ойнотуп келген башка сөздөрүн айтып берди. Анан үйүмдө кол араба бар эле дейт. Кол арабага подушка немелерди, төшөктөрдү салып, атамды ошол жерге отургузуп, дарактарды, көчө бактарын ошолтип кол арабада болсо, кол арабада түртүп айландырып жүрдүм дейт. Күндөр өттү, күндөр айлар жылдар алмашып, күндөрдөн бир күн атам мени чакырып, өз алдынча бир дуа берди дейт. Ата, балам, кылган иштериңден мен өтө ыраазымын, сенин ыраазымын балам. Бул жашоонун бейишин көрүп өтмөйүнчө өтпөгүн бул жашоодон. Балам, сенин артыңдан менмин деген падышалар жүрсүн, сенин артыңда жүрсүн деп дуа кылды дейт. Мен ойлодум, адам жаш өткөндөн кийин кичине жаш бала, жаш кыял кеч болуп калат. Мен өзүм эч кайерде иштебесем, эч ким болсо, анан кантип менин дүйнө падышалары менин артымдан жүрөт эле деп ичимден өзүм сүйлөп койдум дейт. Бирок күндөр айлар жылдарга алмашты, убакыт өткөндөн кийин атам дагы өтүп кетти, каза болуп калды. Биз өзүбүз эгемендүү, мамлекетибиз эгемендүүлүктү алды, башка болду. Дин комиссиясына, дин тарабында бир жогорку жака ишке жайлашып калдым дейт. Ишке киргенимден кийин Самарканды мунараларынын башкаларынын ачылышы аземи болуп калды. Маркум Ислам Каримов, Өзбекстандын президенти. Бул президентибиз баш болуп, башка өлкөнүн президенттери дагы ошол Өзбекстанга конокко келген, башка президенттер бардык ошол өзүбүзгө каратылган мунараларга басып кадамын таштап кетип жаттык дейт. Президентибиз Ислам Каримов мага айтты дейт. Карыке, сиз Куран жаттаган илимдүү адам, сиз алдыда жүрүң деп мени алдыга чыгарып койду дейт. Мен алдына кетип атам, бирок ыйлап кетип атамын дейт. Ыйлап кетип жатамын дейт. Карыке, эмне үчүн ыйлайсыз деп башка баягы жанында жүргөн жардамчылар башкалар келип, эмне үчүн ыйлайсыз Карыке? Ыйлабаң, дүйнөнүн менмин деген башкаруучулар, президенттери артыңызда кетип жатса, эмне үчүн ыйлайсыз деди дейт. Ошондо ал Фазыл Кары, маркум алым, устаздарыбыз, атам бир убакта мага дуа кылган эле. Атамды мен кичине акылы кемирээк, жиндирээк деп дуасын тоготкон эмес элем, бирок мына дүйнөнүн падышалары менин артымдан келип жатат дейт. Мына чындыгы факт, урматтуу мусулман бир тууган. Сен атаңды жинди андай мындай деп дуасын тоготпой коюшуң мүмкүн. Ал Аллах Таала бул жинди же бул келесо деп дуасын кабыл кылбай койбойт экен, кабыл кылат экен.